мамлекеттин өзүнүн өнүгүп аткан мамлекеттик түзүлүшүндө, анын ичинде ушул бир нече көрсөткүч бар. Тандоо эркиндиги, шайлоо эркиндиги, анан сөзсүз түрдө биринчи кезекте ушу сөз эркиндиги. Көп мамлекеттерде балким башка ресурстар бар, жаратылыш ресурстары бар. А бирок биздикиндей сөз эркиндиги бизге байлык катары кызмат кылып аткан абдан маанилүү деп ойлойм. Демократиялык өнүгүп аткан мамлекетти мен ойлойм, алар үчүн байлык экинчи орунда. Ошол адамдын укугу менен эркиндиги, сөз эркиндиги биринчи мааниге ээ болуп, ошон үчүн бизге дагы ушу кичинекей өзүбүз чакан мамлекет болсок дагы бизге ошондой мамиле кылганга биз өзүбүз түрткү болуп, өзүбүз шарт түзүп берип атабыз. Бул абдан кубанычтуу деп ойлойм. Мен өзүм аракет кылам ушул сын пикир болсо дагы мындай туура жагына кабыл алууда. Сөзсүз болот, эми кээ бир ашыра чаап жазышат. А бирок ошол ашыра чаап жазган материалдын өзүндө деле бир өзүнүн мындай уңгусу бар да. Уңгусунда ошол туура нерсени баштагандыгы. Ошон үчүн мен ойлойм, сын пикирди, сөз эркиндигин өнүктүрүү бул биз сот жолу менен же болбосо укук коргоо органдарын мыйзам түрүндө колдонуу жолу менен чечсе болот деп, бул бир эле жол эмес деп ойлойм да. Бул эми баарынын колунан келет андай берип коюш, бирок аны чыдап, ошонун эркиндигине, ошонун чындыгына жеткириш бул өзүнчө бир чыдамкайлыкты талап кылат деп ойлойм да. Аны талкуулоо, анын чындык, анан терс жагын көргөзүү, анан чындык жагы көбүрөөк болсо чындык жагын айтуу, ушундай бир жолдору бар да. Жана орустар айткан, орусча айтат, переговорный процесстер бар, обсуждение. Ушулардын баарын жасап, анан эң акыркы болбогон учурда мен ойлойм ошондой жерге келишибиз керек деп.